развязка бар. Ошол жерден азыр 100 гектардан ашык жер чечилип атат. Маселе чечилген. Азыр биз проектировщиктер проект жазып атат. Ош базарындагы западный автовокзал сыртка чыгарабыз. И восточный автовокзалды сыртка чыгарабыз. Ошондо биз шаардын ичиндеги сырттан келген жана 1000ге жакын микроавтобустарды шаардан отсекать этишибиз керек. Ошондо шаардын ичи экологиясы да тазарат, мындай пробкага да бул өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошондо буйруса бул проектти жазында ишке ашырабыз деп биз азыр проекттерин жасап, изучать этип даярданып атабыз. Биздин Ош базарынын кээ чоң Берекетке окшогон базардын директорлору менен жолугуп сүйлөштүк. Алар да каршы эмес негизи. Себеби мына азыр карап көрсөңүздөр, восточный направлениеден дагы западный направлениеден баары тең негизи базарга келишет. Базар деген сыртта болуш керек да. Мына азыр Ош базарынын жанынан өтө албайбыз. Эмне кыларыбызды билбей жатабыз. Подземка салабызбы же надземный кылабызбы деп. Лучше бизге экономический эсептеп көрсөк, биз аларды сыртка чыгарган бизге выгодныйраак болуп атат. Шаарыбыздын архитектурный внешний облиги дагы башкача болот. Ошон үчүн бул биринчи кадам. Ош базарынын сыртка. Негизи базарларда дагы анан промышленный объекттерден жана базалардын баарын сыртка чыгарыш керек негизи. Шаарды тазалап, ошондо привлекательный, баягы өзүбүз айтып жүргөндөй зеленый, красивый город болот да ушул. Ошол проекттерин бул буга эми бир аз убакыт керек болуп атат. Бул идеяны жакында эле биз сунуштадык. Мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич колдоп берди. Туура багытыңар туура деди. Азыр жардам берип атат. Ошон үчүн ушундай чоң проекттер бар. Ошон үчүн мынагу выделенный полосаны кылып атканыбыз дагы, автобустардын келип атканы, автовокзал базарларды сыртка чыгарып атканыбыз, бул чоң проекттер. Негизи биз бир орто жолдон бир комокторду алып тазалап коюп, же бирөөдүн эшигинин астында бирдемени бузуп койгон бул андан шаар өзгөрбөйт, андан доход да албайбыз. Биз чоңураак проекттер менен, мындай перспективный проекттер менен көбүрөөк заниматься этиш керек да. Анан жанагы азыркы көрдүңүздөр, мына Манас проспектиси, Чүй проспектисиндеги чыгып кеткен крыльцолордун выходной группасын тең алып атабыз. Аларды дагы биздер элдер жөн эле алып коюп атат деп атпайбы, биз аны жөн алган жокпуз. Биз аны архитектурабыз дизайн код жасады. Мынагу зданиянын биринчи этажында коммерческий объекттердин баары тең бир дизайнда болуш керек. Биз аны тапшырып атабыз. Мынакей дизайн кодду бердик. 1 ай убакыт бердик, 2 ай убакыт бердик. Бускулары келбейт, оңдогулары келбейт. Бирөө кызыл, бирөө сары, бирөө жашыл, бирөө 1 метр чыгып кеткен, бирөө 2 метр чыгып кеткен. Андай бул эми борбор шаарыбызда. Ошон үчүн биз аларга деле кебиктер түшүнүк менен мамиле кылып атат. Ушундай кылып жазагыла дейт. Мына дизайн код. Bir үйгө bir